Assalomu alaykum qadrman ugarmandarım. Өгөй эне. Тагдырдын татаал сыноосу. Апасыз калган үй нуру өчкөн шамчырактай. 8 жашар Аман менен 6 жашар Гүлнур үчүн жашоо апасы дүйнөдөн өткөн күнү токтоп калгандай эле. Атасы Самат токтоо, эмгекчил, бирок ичиндеги күйүүтүн сыртка чыгарбаган тоодой бекем киши эле. Бирок аялынан айрылгандан кийин анын да бели бүгүлүп, үй оокатына келгенде колу буту байланды. Кечинде жумуштан келгенде үйдүн ичиндеги чачылган оюнчуктарды, кирдеген кийимдерди жана эң негизгиси балдардын бозоруп бурчта бири-бирин кучактап отурганын көрүп, жүрөгү тилинип кетчү. Ата, апам качан келет? Деп сурады Гүлнур бир күнү атасынын тизесине башын коюп. Саматтын тамагына ачуу жаш тыгылды. Ал кызынын чачынан сылап, апаң, ал алыска, өтө алыска кеткен кызым. Ал бизди асмандан карап турат. Эгер сен ыйласаң ал капа болот деп араң жооп берди. Аман болсо атасынын көзүнө тике карап, мен эми эч качан ыйлабайм ата, карындашымды өзүм коргойм. Самат уулунун бул сөзүнөн кийин аялдын мээрими болбосо балдары эрте чоңоюп кетерин түшүндү. Арадан 1 жыл өткөндө Самат үйгө Сайкал аттуу аялды алып келди. Сайкал жашы 40ка таяп калган, бирок жүзүнөн нур тамган, абдан токтоо аял эле. Ал босогон аттаганда колунда бир түйүнчү таттуулары бар болчу. Саламатсыздар балдарым. Менин атым Сайкал болот, деп ал акырын жылмайды. Бирок Аман карындашынын артына жашырып, Сайкалга каардуу карады. Сен биздин апабыз эмессиң. Бизге сенин таттууларыңдын кереги жок. Кет бул жерден деп кыйкырып жиберди. Аман, мындай кылганың болбойт. Сайкал эми биз менен жашайт, деди ал каттуу үнү менен. Сайкал Саматты токтотту. Койчу Самат, ачууланба. Балдардын жүрөгү али жаралуу. Убакыт керек, деди ал жумшак үнү менен. Ошол күндөн баштап Сайкал үчүн бул үйдөгү эң чоң согуш балдардын сүйүү үчүн күрөшү башталды. Бир нече ай өттү. Аман Сайкал менен такыр сүйлөшпөй, ал жасаган тамакты ичпей койду. Ал эми кичинекей Гүлнурдун жүрөгү акырындап жибип бараткан. Бир күнү Гүлнур катуу ооруп калды. Атасы мал карап талаада жүргөн. Сайкал Гүлнурдун жанынан чыкпай, муздак суу менен денесин аарчып, түнү менен кирпик кирмебей отурду. Апа, суу берчи деп жөөлөдү Гүлнур. Сайкалдын көзүнө жаш куюлуп кетти. Ал кызды кучактап, мен бул жердемин кызым, баары жакшы болот деп шыбырады. Муну бөлмөнүн эшигинен карап турган Аман көрдү. Ал ичинен бул аял бизге жагыш үчүн эле ушинтип жатат деп өзүн ишендиргиси келди. Бирок Сайкалдын Гүлнурду кучактап, Кудайдан анын айыгып кетишин сурап ыйлаган үнү анын жүрөгүнө шек келтире баштады. Кыштын эң суук күндөрүнүн бири болчу. Самат жумуштары менен алыска кеткен эле. Түн ортосунда Амандын денеси оттой күйүп, дем ала албай калды. Өпкөсүнө суук тийип, абалы өтө оор эле. Сайкал коркконунан титиреп кошуналарды чакырса эч ким жок. Ал ойлонбой эле Аманды чоң пальтого уруп, жоңго аркалады да 5 чакырым алыстыктагы ооруканага жөнөдү. Апа, калтыр мени, өзүң кет, деп шыбырады Аман алсырап. Жок балам, сен мага керексиң. Чыда, бир аз калды, деп Сайкал карды жиреп баратты. Анын өтүгү айрылып, буттары тоңуп кан акса да ал токтогон жок. Оорукананын босогосуна жеткенде Сайкалдын алы кетип, бала менен кошо жыгылды. Ошол түнү ал Аман үчүн өз өмүрүн тобокелге салды. Ооруканада көзүн ачкан Аман жанында буттары таңылган Сайкалды көрдү. Дарыгер кирип, балам, сенин апаң накта баатыр экен. Эгер ал сени ушинтип жөө көтөрүп келбегенде, азыр сени менен сүйлөшүп отурбайт элек, деди. Аман Сайкалдын жарылып тоңуп калган колдорун карап, анан анын көзүнө тике карады. Апа, деди ал биринчи жолу чын жүрөктөн. Сайкал ишенип ишенбей баласын кучактап калды. Балам, алтыным, деп өксүп ыйлады. Бул окуядан кийин үйдүн ичи өзгөрдү. Аман менен Гүлнур Сайкалды өз апасындай көрүп, Саматтын жүзүнө күлкү кирди. Үй бүлө толук болуп бакыт орногондой эле. Жылдар зымырап өттү. Самат каарылыкка моюн сунуп дүйнөдөн өттү. Гүлнур турмушка чыгып алыс жакка кетти. Аман шаарда чоң кызматка орношуп, Чолпон аттуу кызга үйлөндү. Чолпон шаардык менменсиген келин эле. Ал Сайкалдын өгөй экенин билгенде, аны үйдөгү кызматчыдай көрө баштады.
Аман, бул аял сенин өз апаң эмес да, эмнеге биздин үйдө отурат? Анын өзүнүн төркүнү жокпу деп күн сайын Амандын кулагына уу куйчу. Аман башында ал менин апам, өлүмдөн сактап калган мени деп каршы турчу. Бирок Чолпондун мен кош бойлумун, мага тынчтык керек, бул аялдын кереги жок деген сөзүнөн кийин Амандын жүрөгү таш боло баштады. Бир күнү Аман Сайкалга келип, "Сайкал апа, сизге рахмат баары үчүн. Бирок Чолпон экөөбүз өзүнчө жашагыбыз келет. Сиз айылга эле барып жашасаңыз кандай болот? Мен сизге акча салып турам" деди көзүн карабай. Сайкал эч нерсе дебеди. Ал Гүлнурга чалып абалын айткысы келди. Бирок кызымдын үй бүлөсүндө маселе жаралбасын деп унчукпады. Ал бир түйүнчөсүн алып Аманга бир эски күндөлүк берип үйдөн чыгып кетти. "Жолуң ачык болсун балам, мен сага эч качан капа эмесмин" деди ал акыркы жолу. Сайкал кеткенден кийин Аман күндөлүктү ачты. Анда Сайкалдын ар бир күнү жазылган экен. Бир күн Аманга кымбат окуу куралдарын алыш үчүн өзүмдүн жалгыз алтын сөйкөмдү саттым. Гүлнурду турмушка узатканда өз кызымды узаткандай ыйладым. Эң акыркы бетинде мындай сөздөр бар эле. Мен төрөбөгөнүмдүн себеби ошол түнү Аманды ооруканага алып баратканда суук тийгизип, ден соолугумду биротоло жоготконум эле. Бирок мен өкүнбөйм. Аман тирүү калса демек, менин жашоом текке кеткен жок. Амандын колунан күндөлүк түшүп кетти. Ал өзүнүн кандай таш боор экенин, Сайкал анын өмүр үчүн өзүнүн энелик бактысын курмандыкка чалганын ошондо гана түшүндү. Аман Сайкалды издеп айылга жөнөдү. Ал аны эски, кароосуз калган үйдөн тапты. Сайкал оор дартка чалдыгып, төшөктө алсыз жаткан экен. Аман бөлмөгө кирип анын бутуна жыгылды. "Апа, мени кечириңиз, мен акмакмын" деп өксү ыйлады. Ошол учурда Гүлнур да жетип келди. Эки баласы тең апасынын колун кармап ыйлап жатышты. "Балдарым, келдиңерби?" деди Сайкал алсырап жылмайып. "Мен силерге таарынган эмесмин." Эне баласына эч качан таарынбайт. Сайкал уул кызынын кучагында көз жумду. Аны апасынын жана Саматтын жанына коюшту. Аман ошондо гана өгөй деген сөз адамдын жүрөгүндө эмес, тилинде гана болоорун түшүндү. Урматтуу угуучум, эненин мээрими бул Кудайдын жердеги эң улуу сыйы. Жаныңыздагы инсандардын кадырын алар тирүү кезинде билиңиз.